окуяларга байланыштуу өтө курч абал болгондуктан ок атууга чейин жеткендиктен ушул Баткен облусунда жалпы эле азыр кырдаал өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусунда ыйгарым укуктуу өкүлдүн калкты убактылуу көчүрүү жөнүндөгү буйругунун негизинде ошол Аксай аймагындагы жергиликтүү тургундарды атайын көчүрүү иш-чаралары өткөрүлдү. Биринчиден буларды чогултуп ушул Баткен шаарына чейин атайын транспорттарды уюштурдук. Экинчиси ушул көчүрүп келген убактылуу көчүрүп келген саны жалпы 764. Алардын 316сы бүгүнкү күндө атайын көчүрүлгөндөр үчүн жайгаштырылган. Бул 9 пунктта. Калгандары мындай тааныштарымга, тууган уруктарымга, анан жарандык ушул өзүбүздүн Баткен элинин патриоттук сезими менен үйгө алып кеткендердин үйлөрүндө жайгашкан. Мына 316 биздин жарандарыбыз 9 пунктка жайгашкан жерлеринде полностью азыр Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери жооптуулары дайындалып, ошол жерде коопсуздук боюнча бүт баары жумуштарды алып келип атат. Андан сырт биз ошол штаб жарандык коргоонун көчүрүү штабыны түзүп, бул областтык деңгээлде, Баткен шаарынын деңгээлде жана райондук деңгээлде күнүгө 2 жолу отурум болуп атат, тапшырмалар берилип атат кызматкерлерге. Ошол жарандар үчүн 9 пункттагы жарандар үчүн 3 маал ысык тамак уюштурулган. Керектүүчү биринчи буюмдар, бул гигиеналык буюмдар, самочетка да башка жаш балдарга керектүү буюмдар баардыгы камсыз кылынат. Шарипа, Баткен шаарынын айтып атып 9-көчөсүндө жашайбыз. Биз бул жерде жашап дайым эле мындай өзүбүз таги актатырлык болобуз. Бирок бул жака чалым өмүр бою мына аптека жиреде иштейт. Анан ушундай бир кандайдыр кокусуктар болсо биз да жүрөбүз, толкунданып чыдай албай кыжалат болобуз. Бул Аксайда ушундай тажиктер менен кыргыздардын урушу башталыптыр деп уктук эле. Укканда эле кыжалат болдук, эмне болуп атат экен, элдери кантип атат экен деп. Анан байкаштырып турдум. Бир убакта айтып калышты, бүт элди көчүрүп атат экен, лицейге келип атат экен деди. Анан лицейге бардым өзүм эле. Барып, себеби бизге көнүмүш болуп калган, бул 3-чү жолкусу. Көк таштар, Аксайлар мурдага келип кеткен, көк таштар келип жашап кеткен үйүмдө. Анан дагы бала чакасы менен келет да буларчы. Балдары менен лицейге жайгаштырса условия жок. Шарт жок, кыйналат дедим. Дагы ким алат экен билбейм деп барсам, ошол жерде бүт жетекчилер ушундай аргасы түгөнүп, адам көп ушунчалык. Жайлаштыра албай, акимчиликтер, губернатордун жетекчилери, сотрудниктери каяка кимди каяка жөнөтөбүз деп айласы кетип турган экен. Барып эле айттым, мага 100 адам бергиле дедим. Жайгаштыра аласызбы деди. Жайгаштырам, мен дайыма жайгаштырып жүргөн элем деп. Анан биринчи апкенде 159 адам келди мага. Анан келгенде көбүнүн бул жерде балдары иштейт экен, жашайт экен. Балдарыбызга баралы деп кетип калышты. 122си калды. Биз өзүбүз мына жерде актатырдын биздин балдарыбызга окутуп, ата-энелери ушул жерде жүрөт эле, ошолорго деп тамак жасай баштадык эле. Анан мен келиниме айттым, мен барып кабар алып болсо көрөйсүн. Келиндерим үйрөнүп калганда дайыма мени алып келерин билип. Дароо эле жетип эле күрүш салышып, дандай берип апам баары алып келет деп. Кудайга шүгүр 122сине жеткирдик эми. Өтө той кылсак күчүбүздүн жетишинче майыбыз болобу, варенье, бар жогубузду койдук. Азыр бул жакта ушул жарандар үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Медициналык жактан балдар оорубай эле жакшы элеби? Балдардын ооругандарын сааттан кечке чейин мына немеден смена менен саат 8ден 5ке чейин бир врач, бир медсестра келет. Кечке курун 5те алмашат, дагы бир врач, бир медсестра карат. Анан бул МЧС постоянно могул жерде турат. Неме УВД турат, ГОВДдан келип атышат, ушинтип баардыгы карашып. Андан кийин 122ден кетип калышты көбүчү, тууган уруктарыбызга барабыз деп. Азыр канча адам бар? Азыр 56бы, канча ошондой да. Ушундай калды. Кайра эртеси келип да 100гө жетип калды. Биз ушул үйдө эле жашай берели дешип. Анан мына жетекчилерден келип, эми баарыңар бул жерде тыгылып калсаңар, санитар состояниясы, мына орус урку деген болот деп, билбейм кантип кайкап кетишти. Бүгүнкү күндө ушу 56бы, 53 бекен билбейм. Ушу мен 50-60 адам, 50-60 адам ушу жазып жүрүшөт. Кудайга шүгүр,
баня бар бизде, арстон бар, ысык суу, суук суу балдарын жуунтканга, кириткенге, киринте эле жуунгула, өзүңөр деле жуунгула. Мындай көңүлдөрү карада ушу үйүбүз калды, аяк кандай болот экен деп жеп отурса дагы тамак жегилери келбей кыжалат болуп кетишет. Кыргыз болгондон кийин баягы улуттук салтыбыз менен биз көрпө төшөк деген, жакандос деген, идиш аяк деген эме үйдө көп болот да. Мен ушунчалык ичимден дайыма ыраазы болом. Ушу мурда дагы айттым го, 2 жолу ушинтип алып келгенимде. Чындыгында мынан Алланын алдында ар бир буюмдун өзүнүн зекети болот. Мен ушу көрпө төшөгүмдү жаманганда дагы ушунчалык Аллага ыраазымын. Килемдерим, жакандосторумду, идиш аяктарым пайдаланып ушуларга тамак аш кылып берип атканда ыраазымын. Ушу Алланын алдында ушу зекеттеримен кутулдум деп ушунчалык өзүм сүйүнөм. Чындыгында менин өмүрлүк жолдошум чалым дагы ыраазы болот. Майли келе берсин, жей берсин, кылып бере бергиле деп мына 4 комнатаны берип койгонун көрдүңөр. Ушинтип жашап атышат, Кудайга шүгүр. Эже, сиздин аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Кайсы жактан келдиңиздер? Мен Аксай айылынан келдим. Тогон Мактиретмин. 5 та неберемди алып келдим шетке. Шетте жашап жатабыз, жакшы, условиясы жакшы. Аны отурган үй-жай бизде мындайча үй барбы жокпу балам? Туурусу эле да. Жакшы кылып карап отурат. Тамак аш бардык кемчиликтер жокпу эже? Жок, баары жок даяр. Ол ыстык тамакты туруп берип турат, баняга апарып жатат, анан кемчиликтерди алып келип берип тураттар балам. Азыр балдарыңыз жакшы эле, ден соолугу 5 небереңиздин? Жакшы, бардыгы жакшы. Баары жок жакшы, ушу кетишти каалап турабыз да балам, туурусу эле. Ушундай бул кишилер иши жок. Жөнөсөм мени кече кетпеде урушуп алып калдылар. Аны энди Аксайга барайын дедиңизби? Аксайга качып кетип калайын десем, урушуп жеңем алып калды. Өзүм аяка чыдай албай жатамчы балам, туурусу эле. Оякта неберелерим бар, балдарым бар. Бул кимдин үйү экен? Бул мен жолдош абамдын үйү экен. Жакшы, ушинтип жакшы отурабыз. Бетте азыр 53 адам жашайт. Ошо 53 адамдан бир колдой кылып жакшына кылып карап отурат. Биз биринчиден ушу жеңиге рахмат айтабыз. Чегинден бери биз раса жакшы кабыл алып атат. Бар жок бар серап. Биздин көйгөйүбүз эле ушул немебиз чечилсе, үйүбүзгө эсен-аман кетип калсак, ушу тажик менен кыргыздын арасында уруш жаңжал болбосо, тынчтык менен чечилсе, жакшы ниетибиз эле ошол эмне. Анан биринчи биз мына бизди карап жаткан эжелерге рахмат айтабыз. Айткан элибизге ана эмчиликтер жакшы жүгүрүп атат. Буларга рахмат айтабыз. Сыймыктанабыз биз булардын мененчи. Ушунчалык биз аракат кылып жакшы кылып карап атат. Анан балдарыбыздан эми бирок баары үй экен да. Ушунча жеп ичип отурсак эле ичибиз ириң менен канда. Балдарыбыз калган уякта коркобуз чын эле. Бирок жакшы ана эжелерге рахмат айтабыз биз. Мынакей акимчиликтен бул эжекейди бизге түнү күнү байлап койгон. Кирген чыккандарды ушуну дагы неме кылсаңар болот. Ушул кызыбызга рахмат айтабыз. Бечара биз ошо балдарыбыздан батар жүгүрүп жүрөт экен. Бардык көйгөйлөрүбүздү чечип, дары десек дары, бардык тамак ашыбызды карап рахмат силарга. Сыймыктанабыз биз силардын баарыгачы. Ушунчалык колдоп жатканыңарга рахмат. Эми ушу тынчтык менен чечилгенсе. Атың ким сен? Абдрахим. Абдрахим, бияк жакшы экен. Ойноп атасыңарбы? Курсагың токпу? Док. Жок. Не жеп атасыңар? Месе. Жакшы карап атышабы? Мектепке барасыңбы? Азыр барып атасың мектепке? Барган жоксуңбу?